20-сентябрь күнү чүйдө аялына кордук көргөзүп, аны таң аткыча бычак менен кулак мурдун кескилеген шектүү кармалды. Маалым болгондой, 20-сентябрь күнү Сокулук районунун Селексия айылында көп кабаттуу батирлердин биринде 1987 жылы туулган жаран бычакталып, улуттук госпиталга жаткырылган. Азыркы учурда ага медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын, кийинчерээк кошумча маалымат берилерин Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аталган жайга биздин чыгармачыл топ барган учурда бычакталган жарандын кошуналары шектүүгө күйөөсү жана аялы экенин билдиришти. Бирок эмне себептен андай окуя болуп кеткенин так айта алышкан жок. 2023 жылдын 20-сентябрь күнү Сокулук райондук иштери бөлүмүнө Селексия айылынын көп кабаттуу үйлөрүнүн биринде 1987 жылы туулган Н аттуу жаран бычактан улам алган жаракаттан ооруканага түштү деген маалымат келген. Аталган факт Сокулук райондук иштери бөлүмүндө катталып, Кыргыз Республиканын Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинде денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишин жүрүшүндө, тергөө жүрүшүндө шектүү жаран кармалып, Кыргыз Республиканын Кылмыш жаза кодексинин 96-беренесине ылайык убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бириккен Улуттар уюму Кыргызстанда аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту токтотууну тездетүүгө чакырык жасап келет. Маалым болгондой, Кыргызстанда аялдар жана жаш чет электердин укугу бузулуп, азыркы күнгө чейин бул көрүнүш токтобой келет.